Чыңгыз Айтматов кылым картар бир күн Маңкурт жөнүндө уламыш. Энебейт Карыстандын тарыхы өзүнчө. Эл оозунда калган уламанын оролу тээ илгерки Айдар Көкүл жуңжаңдар Сары Өзөктү басып алып, башка эл менен басташып, колго түшкөн туткундарга түшкө киргиз кордук көрсөткөн мезгилден башталат. Айдар Көкүлдөр колуна түшкөн туткундарды кээде буу чөлкөмдөн алыска, кулчулукка сатып жиберишчү экен. Эртедир кечтер бир күнү мекенине качып кетер жаш туткундар үчүн колго сатылышы жакшылык менен барабар болуптур. Адам чыдагыс азапты Айдар Көкүлдөрдүн колунда калган туткундар тартчу. Аларга шири кийгизип кыйнап, эсин жоготуп салчу экен. Бул шорго көбүнесе согушта колго түшкөн жаш жигиттер малынчу. Оболу жуңжаңдар туткундун чачын бир жолу оң, анан тескери кырып жалтыратат. Ал ортого нары жакта касапчы жуңжаңдар бир чоң төөнү союп жаткан болот. Оболу төөнүн терисинин калың, оор келген моюн терисин сыйрып ала коюп, аны устаралап кырып, ийип, анан кеп кылып туткундун жалаң башына кийгизет. Азыркы суучулдар кийчү кеп такыядай болуп калат. Моюн тери 4-5 туткунга шири кеп болуп чыгат. Шири ысык күнгө кургаган сайын кысып, туткундун үнү Кудайга жетип, көзү чанагынан чыгып, тартпаган азапты тартат да, өлгөнү өлүп тынат, өлбөй калганы өткөн өмүрүн ата теген такыр эстей алгыс Маңкурт кул болуп кала берет. Шири кийгизгенден кийин туткундун мойнуна чоң дөңгөлөктөй жалмыяр байлайт. Анысы туткун жаны кыйналганда да башын жерге жаздана албасын дегени. Анан жанталашканда үнү Кудайына жетсе да бизге угулбасын деп туткундарды айылдан алыс, күн тийген ачыкка алып барып салат. Эки колун, эки бутун байлап, жанына ичер суу, сызар дам койбостон таштап коет. Бул кыйноо 4-5 күнгө созулат. Ал ортодо тыякта касташкан душмандар буу туткун болгон тууганынын абалын билип, жаны барында куткарып кетүүгө капилет кол салбасын үчүн айлана тегеректи мерчемдүү багыттарга кароол кол жиберип коет. Бирок ачык айдыңда жашырынып ким келе калсын? Келгени да бирде экиде болсо керек. Анын үстүнө Айдар Көкүлдөр туткунун Маңкурт кылып салат экен деген кабар тараган соң, туткун болгондорду жакындары да эми аны куткарган менен эс акылдан ажыраган бир сүлдөрүн ап келет экенбиз да, андай ишке тоокелдин кереги эмне деп тим болушчу. Мына ошондо Наймандан чыккан бир эне гана колго кеткен уулунун тагдырын ойлоп чыдай албаптыр. Найман эне деп эл оозунда улама болуп калган киши ошол. Сары Өзөктүн уч кыйырсыз бардык тарабында Найман энени улама кылып ушу бүгүн да эл унутпайт. Теги кабырстандын Энебейт деп аталып калышы да ошол себептен. Талаага ташталган туткундардын көпчүлүгү жан чыдагыс азапта Сары Өзөктүн аптабын көтөрө албай өлүп кеткен. Тирүү калса 5-6 туткундан бирөө же экөө калган. Ачкадан же чаңкап өлсө бир жонго, өлгөндөр төөнүн кам терисин күндүн кактоосунда улам кургаган сайын кысылып отуруп, мээни баш сөөктөн сыгып чыккыдай абалга жеткирген азаптан өлгөн. Күн ысыган сайын темирдей куураган шири жылаңач башты чемгер салгандан бетер кысат. Ал аз келгенсип, 2 күн өткөн соң жылаңач куйкадан жаңы чач да баш багат. Азиаттыктардын тикендей тик өскөн кайраттуу чачы шириге сайылып, аны тешип өтө албаган соң кайра кайрылып куйкага сайылат. Мунун кыйноосу ширинин азабын ого бетер күчөтөт. Ошентип бара-бара туткундар эс акылын жогото баштайт. 5 күн өткөндөн кийин туткундардын кимиси тирүү калганын билүүгө Айдар Көкүлдөр келет. Кыйноого түшкөндөрдүн бирөөн тирүү тапса, максатына жеткендей ыраазы болушчу. Тирүү калганды кыйноосунан бошотуп, суу берип, акырындап ал күчүнө киргизип алышчу. Бирок ал эми адам эмес. Эс акылдан айрылган Маңкурт кул. Мындай кулдар эс акыл ордунда 10 кулдан артык бааланат. Эгер кагылышта Маңкурт кул өлсө, анын кунун соо туткундун кунунан 10 эсе артык кууп алышчу. Маңкурт деген эс акылдан ажыралган бир сөлөкөт. Өзү ким, эл жери кайда, ысымы ким, ата энеси ким, кайда, качан чоңойгон, эч неме эсинде калбайт. Эч немени билбейт. Кыскасы, өзүн адам элем деп эсептебей калат.
Өзүн өзү таануудан калганы менен Маңкурттун чарба тиричиликте бир топ артыкчылыгы бар. Өзү аягы айры, башы кара бир макулук болгон соң айдаган жакка кыңк этпей басат. Айткан ишти кыңк этпей аткарат. Качам, коем, каяша кылам деген ой түшүнө да кирбейт. Кул ээсин ар качан түпөлдөнткөн нерсе кулдардын көтөрүлүшү болчу эмес беле? Ар бир кул акыры колдо жүргөн төңкөрүшчү эмеспи? Андай кулдардан Маңкурттун айырмачылыгы ал каяша кылуу, каршылык көрсөтүү деген сезимден ажырап калган. Ошондуктан аны дайым көзөмөлдөп, кароол коюунун, төтөн аңдан чочуулоонун эч кереги жок. Маңкурт итке окшоп ээсин гана ээрчип калат, ээсин гана тааныйт. Башка эч жанды тааныбайт да, билбейт. Ошол үчүн башка бирөө менен сүйлөшпөйт. Анын бар болгон ою кара курсак. Башка эч камы жок. Бирок тапшырылган ишти жан дили менен өчөшкөндөй бирлип аткарат. Адатта маңкурттарды эң балид, оор же болбосо макоо жан чыдай алгыс бир калыпта созулчу узак жумуштарга коюучу. Жоо кыйнаса төө кайтартат дегендей, Сары Өзөктүн мелмилдеген кенен, ысык, бук кулар тынчтыгында, айылдан алыс жайытта, жайдыр кыштыр төө кайтарчулар маңкурттар болгон. Мындайда ал жалгыз өзү көп төөчүлөргө татыйт. Курсагын гана тойгузуп турса болду. Жапайы болуп кеттим дебейт, зериктим дебейт, жайдыр кыштыр төө артында жүрө берет. Ээсин көрсө итинен бетер кубанат. Үстүндө эски уску кийим болуп, суукта үшүбөсө, курсагы тоюп турса, башка эчтеме сурабайт да кейбейт. Адамдын адам болгон касиети жаралганда кошо жаралып, өлгөндө өзү менен кошо кетчү, айбандан айырмалап турган жалгыз касиети эс акыл болсо, аны түп тамыр менен жулуп салса, бул не деген шумдук? Андан көрө туткунду жүрөгүн өлтүрөр кыйноого салса, же түз эле башын алып салса, тигиге салыштырганда адилетчилик болбойбу? Кыяматтуу туңгуюк тарыхынан жамандыктын не бир кыянаттуу түрлөрүн алып чыккан айдар көкүл көчмөн жуңжаңдар эми адамдын эң ыйык назилине кыянатчылык кылышты. Алар адамдын эс учун жоготуунун жолун табуу менен бирге адам табиятына каршы ойго келгис кыянатчылык кылышты. Ошол үчүн Найман эне Маңкурт болгон уулун кошуп отуруп, жаны кашайганда мынтип айтканы бекеринен эмес го. Кулунум, сенин эс учуңан ажыратып жатканда, кулунум, качкачтан жаңгак чаккансып, башыңа ширеке кийгизип, мээңди чагып жатканда, кулунум, чемгерлеп мыкчып мээңди, чанагыңан коркунучтун кан шүүшүңө аралаш көзүң чыгып баратканда, кулунум, Сары Өзөктүн түтүнү жок, кыямат оту жанында, кыямат оту жаныңды куйкалап, каның катып жатканда, эриниңе бир тамчы суу тамызбай, асман мисирегенде, мына ошондо бүт дүйнөгө жан берген жараткан эгебиз күн сага жексур көрүнүп, жарык чачкан күн эмей эле ааламдагы жаркын эгелердин эң карагысы сен экенсиң деп күндү каргай алдың бекен? Кулунум, чымындай жаның кыйналып, чыркыраган үнүң чөлдүн үстүндө жаңырып турганда, кулунум, жандалбастап, оуналактап бакырып, Кудайдан жардам сураганда, кулунум, мисирейген кайрымсыз асмандан эч жардам келбей, азапта жаткан жаш денеңден чыккан какырыгың тамагыңан чыкпай муунуп жатканда, кулунум, калчылдап, дениң бүрккөн бок жиниңе аралашып, далбас уруп жатканыңда, кулунум, чымын чиркей, курт кумурска жабылып каптап, ошол жийиркенткен тозокто акылың караңгылап, жаның чыгып баратканда, мына ошондо бул дүйнөгө бизди жаратып коюп, өзү таштап кеткен Кудайды кашайта каргай алдың бекен? Кулунум, азапка чыдабай, акылың түбөлүккө тутулуп, караңгылап баратканда, эс учуң зордоп жулунуп, өткөн өмүрүңөн биротоло үзүлүп баратканда, кулунум, жаныңын кыйналганынан, жан апаңдын мээрин, жайкы кечтерде жээгиңде өзүң ойноочу тоо соосунун шаркыраган үнүн түбөлүккө унутуп, кулунум, кыйраган аң сезимиң өз атыңды, атаңдын атын биротоло унутканыңды, өзүң аралаш жүргөн кишилердин дидары, өзүңө кээде уялыңкы карап койчу бийкечтин дидары таанылбай өчкөндө,
Мына ошондо эс учуңан ажырап, караңгы туңкуюкка кулап бара жатканыңды жүрөк астында көтөрүп, жарык дүйнөгө төрөгөн апа, мына ушул күнгө туш кылууга төрөдүң беле деп кантип апаңды каргай албадың экен? Бул эзелки тарых көчмөн Азиянын түштүк чектеринен сүрүлүп чыккан жуңжаңдар түндүккө бет алып, Сары Өзөктү узакка басып турган кезден кабар берет. Баскан жердин кыйрын кеңейтиш үчүн баскынчылар жергиликтүү калктар менен тынымсыз согуш жүргүзүп, тоткон алып, кулчулукка сатып турушкан. Башында камсыз жаткан элди капилеттин басканынан пайдаланып, Сары Өзөктүн тегерегинен аялдар, балдар болуп көп туткун колго түшүрөт. Туткундардын баардыгын кулчулукка айдап кетиришет. Бирок бөтөн жерден келген баскынчыларга каршылык күчөй берет. Айыгышкан күрөш алуулойт. Айдар көкүлдөр бул Сары Өзөктөн кетер ойлору жок. Кайра малга жайылуу эң жайкын талааны биротоло ээлеп калмай болот. Жергиликтүү калктар мындай жоготууга көнө албайт. Эртедир кечтер баскынчыларды бу жерден кууп чыгууну милдет көрөт. Ошентип бирде айыгышкан чоң согуш, бирде майда кагылышуулар кээде баскынчылардын, кээде жергиликтүү калктын пайдасына чечилип турат. Канчалык айыгышса да, эси оогон эки тарап кээде ооруктарына кайтып, орто тынчый калган учурларда болгон. Ошондой бир тынчый калган Оропарада кербен тартып, наймандардын жерине келип калган соодагерлерден кызык кеп чыкты. Чай ичип отуруп, Сары Өзөктүн Эриме чөлүнөн Айдар көкүлдөрдүн каарына кабылбай, кудуктан кудукка көчүп конуп, беймарал өткөндөрүн айтышты. Анан ошо чөл кезип келатып бир жерде төө кайтарган жаш жигитти көргөндөрүн эскеришти. Соодагерлер ал төөшү менен сүйлөшөлү десе, теги кеп сөз билбеген маңкурт экен. Сырт турпаты алибеттүү, бирок эмнеликтен мындай болуп калганына соодагерлердин акылы жетпейт. Кезинде жоро жолдошторунун тобунан суурулуп чыккан акыл эстүү, сөзмөр жигит болсо керек. Азыр деле али жаш, кер муруту жаңы кылтыйып келатыптыр. Кебетеси да келишимдүү. Бирок сүйлөшө келсең эле кечээ күнү көзүн жаңы ачкансып, өз атын да билбейт экен. Байкош, ата энеси ким экенин да билбейт. Жуңжаңдар аны эмне кылганын, ата тегин, туулган жерин эч бирин билбейт. Эсинде жок. Эмне сурасаң да эки сөз менен жооп берет. Же ооба, же жок. Анан дагы бирөө жула каччуудай бетер баса кийген тебетейин улам кармалайт. Бул сөздү угуп, коржанга күлгөн күнөө болсо да отургандар күлүп калышты. Кээ бир маңкурттун башында ширинин кесиндилери куйка менен куйка болуп катып калат имиш. Андай маңкурт ардуу таздан бетер келе башыңды буулайлы деген бирөө болсо өлбөгөн жерде калат дейт. Азоо аттан бетер мөңкүчөк атып, бирөөнүн колун башына тийгизбейт экен. Андайлар күндүр түндүр башынан тебетейин түшүрбөйт, кийип жатып уктайт. Анткени менен деп соодагерлер сөзүн уланта берди. Макоонун макоосу боло туруп, маңкурт ишине бекем экен. Соода кербени жайылып жаткан төөлөрдөн алыс узап кетмейинче малын сактап, термие карап туруптур. Кербенчилердин бири кетип баратып, маңкуртту тамаша чегиптир. Барар жерибиз алыс, кимге салам айталы? Сүйгөн сулууң кай тарапта? Биз ошо жакка баратып жүрбөйлү? Жашырбай айт, уктуңбу? Сенин атыңан жоолук тартуулап койсо кантет? Я. Маңкурт кербенчини телмире тиктеп, көпкө унчукпай туруп, анан күн кетти дейт. Мен күндө айды тиктей берем, ал мени тиктей берет. Бирок бири-бирибиздин үнүбүздү бирибиз укпайбыз. Айерде бирөө отурат. Үйдө меймандарга чай коюп, аял киши отурган. Ал Найман эне болчу. Сары Өзөктүн уламасында Найман эне деген ат менен калган ошо киши. Бир келген меймандардын көзүнчө Найман эне сыр билгизбеди. Азыркы укканына өңү бузулуп, ичи уйгу-туйгу болду. Соодагерлердин алиги кеп кылып отурушкан маңкурт тууралуу дагы сурайын деди да, ушул укканынан шундугураак дагы бир балени укпайын деп ошондон коркту. Чымырканып унчукпады. Жарадар куштун шаңшыганын тумчуктуруп баскан сыңар Найман эне да ичиндеги түпөйүл дүрбөлөңдү думуктуруп салды. Ал ортодо сөздүн нугу башка жакка бурулду. Бу турмушта эмнелер гана боло бербейт деген сыңары азыркы эле айтып отурушкан маңкурт шордуунун баары тең унутуп салышты.
Найман эне болсо бүткүл боюн ээлеген майда калтырагын, төпөйүл дүрбөлөңүн алиги жарадар куштун үнүн тумчуктуруп баскан сыңары басуу менен алек боло берди. Буурул чачтуу, каралуу башына көнүмүш болуп калган кара жолугун маңдайына ылдый тарта бугулуп отурду. Соодагерлердин кербени да кетти өз жолу менен. Ошо түнү таң аткыча ойдон ойго, санаадан санага урунган Найман эне Сары Өзөктүн ээнинен алиги маңкурт төөчүнү издеп таап, уулубу жокпу аныгына жетмейинче жаны тынбасын билди. Уулу согуш таласында курман болду дегенге тереңинде ишене албай жүрчү эле. Азыркы жүрөк мыкчыган коркунучтуу ой энесинин кадегин кайра ойготуп салды. Бу кадиктен жаныңды жай алдырбаган мындай кыйноодон, мындай коркунучтан көрө чын эле уулу ушундай күнгө туш болдубу деген сары санаадан, кара кайгыдан көрө уулунун согушуп жүрүп бир эмес эки өлгөнү жеңил болбойт беле. Энинин уулу Сары Өзөк тарапта жуңжаңдар менен болгон согушта өлгөн. Эри да андан мурунку жылы өлгөн. Найман ичинде атагы чыккан белгилүү киши эле эри. Уулу атасынын кегин алмакка согушка кеткен. Согуш талаасында өлгөндөрдү таштап кетиш намыс. Тууган туушкандары уулдун сөгүн ала келүүсү парыз болчу. Бирок алардын колунан эчтеме келбептир. Андагы айгышкан чоң кармашта эки тарап аралаша чабышып жатканда уулу ат жалын кучактай жыгылганын, согуштан үрккөн азуу ат алы качып жөнөгөнүн көргөндөр көп экен. Анан уулу аттан кулайт. Бирок бир буту үзөңгүдөн чыкпай салаңдап калат. Ага ого бетер үрккөн ат ээсин ээн талага сүйрөй качат. Өчүшкөнсүп душмандар тарапка качат, айбанат. Согуш кызуу жүрүп, киши жетпей жатканына карабай, эки тууганы тейи качкан атка жетип, уулдун сөгүн алып кайтышка куалап чабат. Аңгыча сай түбүндө буйтукада турган айдар көкүлдөрдүн тобунан 5-6 капталдан чыга калып качырып салды. Эки Наймандын бири жебе тийген жерде оңкосунан сайылып түштү, экинчиси жарадар болуп кайра качты да өз тобуна эптеп жетип ошол жерде кулады. Согуштун кыйын кези келгенде туурадан чыгып кол салганы турган буйтукада жуңжаңдардын тобу бар экени билинип калганы да абийир болду. Кол кошунун иреттеп алыш үчүн Наймандар чегине берди. Баш аякты жыйнап алып кайра согушка кирмек. Андай кызыл тополоңдо Найман эненин уулу эмне болгонун териштирип турушка кимде чакты бар эле. Алиги жарадар болуп өз колуна эптеп кайра жеткен Найман тууган кийин айтып жүрдү. Экөө артынан кубалаганда эненин уулун сүйрөгөн ат белгисиз тарапка көрүнбөй көздөн учуп жоголду дейт. Уулдун сөгүн издеп Наймандар кийин далай жолу чыгып келди. Бирок уулдун сөгүн, ала качкан атын да, же түшүп калар куралын да таппай кайтышты. Изи билинбей кетиптир. Анын өлгөнүнө эч ким кадик кылбады. Жарадар болгон күндө ошондон бери ээн талада жараттан, ачтан, суудан, кансырагандан эле өлдү да. Жаш туугандын сөгү Сары Өзөктүн чөлүндө көмүлбөй калды деп ыйлап сыктап тим болушту. Бул жорук бүт туугандардын бетине сүртүлгөн көө. Найман эненин үйүнө келип кошо кошкон келиндер уулдун көзүн кузгун ойдуго, уулдун денесин көркөз ойдуго, колго таштап уулду, жолго таштап уулду, биздин эрлер кантип басып жүрүшөт, баштарына кантип телпек кийишет деп эркектердин жанын күйгүздү. Ошентип Найман эненин дүйнөсү эңшерилип, муңдуу күндөрү башталды. Согуш деген согуш. Эр азамат шейит болоорун эне түшүнүп эле турат. Бирок уулу эрме чөлдө жалгыз, жарадар же сөгү көмүлбөй калганына жаны кашаят. Ачуу кайгы сары санаага чөгөт. Арманын айтып, бугун чыгарып алар киши жок. Бир Кудайдан башка кимге айтмак эле арманын. Уулунун өлгөнүн өз көзү менен көрүп ишенмейинче, биротоло түңүлмөйүнчө сар санаадан кутулуп, жаны жай табаар эмес. Андан соң тагдыр ушул экен деп отуруп бермек. Баарынан да уулунун аты дайынсыз кеткени тынчытпайт. Ат соо экен, жөн эле каттуу үркүп качып бериптир. Колдо өскөн жаныбар эртедир кечтир үйүрүн издеп келүүсү керек эле. Үзөңгүдө сүйрөлгөн уулунун чалды бары чыккан денесин сүйрөп келмек. Андай шундукту көргүлүк кылбасын деген күндө да уулунун тамтыгы жок, сөөгү үстүндө бугун чыгара жаңырып, бугун сөөгү үстүндө бугун чыгара чыңырып, жашын төгөтө ыйлап алмак.
эки бетин жошолонто тытып, пендесинин арыз арманын, каргышын алаатын угар теңир көктө бар болсо, жердеги шордо калганды, кордо калганды бүт айтып, анан эңшерилип отуруп калмак. Иштен, күдүктөн кыйналбай, үмүт тилектин баарынан айрылып бүткөн соң, калган жашоо тузсуз болуп, эчтеме буйдалбай, өлүмгө даяр туруп бермек. Бирок уулунун сөгү табылбады, аты кайтып келбеди. Ар кандай жоготуу бара-бара баасынан тайып, кайгы бара-бара өчө берет. Ошондой болуп тууган тушкан акырындап анын уулун унута берди. Бирок энинин кайгысы бөксөрбөдү. Эни гана унута албады, түңүлө албады. Ой санасы баягы тегеректе чарк эмерлип жүрө берди. Атына эмне болду? Эр токуму да табылбайбы? Жа дегенде курал жарагынын бирдемеси табылса да, уулу тууралуу бир бардеш угар эле. Үрккөн ат чарчап бүткөн бир жерде жуңжуңдар кармап алышы да мүмкүн эмеспи? Артык дөөлөт баш жарбайт. Абзели мыкты артык баш ат жоктон табылган мүлк эмеспи аларга? Андай болгондо үзөңгүдө сүйрүлүп жүргөн уулун эмне кылышты? Көм салыштыбы? Же ит кушка жем кылып таштап кете бериштиби? Эгер ошого чейин уулунун чымындай жаны чыга элек болсочу, кыйноосун узартпай өлтүрүп салыштыбы? Же кыйналып жатып өлсүн деп айталаага таштап кетиштиби? Же кокус? Күдүктөнгөн санаанын чеги жок. Найман эне мына ушундай күндө жүргөндө алиги кайрылып түшүп калган соодагерлер чай ичип отуруп, Сары Өзөктөн көргөн жаш маңкурт туурасында кеп салуу менен өздөрү байкабай энинин жанчылып бүткөн жанына учкун ыргытып кетти. Күдүк ойго энинин жүрөгү опколжуй какты. Дайынсыз жоголгон уулу ошо болуп жүрбөсүн деген күдүк анын акыл эсин, жүрөгүн улам күчөп, улам өчөгүчүп ээлей берди. Ошо маңкуртту кайдан жайдан болсо да издеп таап, уулу ал эмес экенине көзү жетмейинче тынчый албасын билди. Наймандар жайлоо кылган адырмак чыбырлуу жерде таш тамандуу арыктары, аларда шылдырап аккан суулары көп болгон. Найман эне түнү бою суу шарына кулак төшөп, чакыйып уктабай чыгат. Жаны далбастаган энеге суу эмне деп шырап жатты экен? Же суу шарын угуп жатып тынчыр бекем дегениби? Сары Өзөктүн ың-жың туңжураган кыйырсыз талаасын кезип жөнөр алдында өмүр болуп, үмүт болуп аккан суунун шарын кулагына, жанына толтуруп алгысы келди. Мелмилдеген ээн чөлгө жалгыз жөнөш опурталдуу экенин эне билет. Бирок бул сырын эч ким түшүнмөк эмес. Эң жакындары да жактырмак эмес. Качандыр бир кезде өлгөн уулун издеп жөнөт деген эмне? Эгер уулу кокус бир себептен тирүү калып, Айдар Көкүлдөр аны маңкурт кылып койгон болсо, анда уулу адам эмей эле адамдын сүлүкөтү болуп калды да. Аны издеп кокус жолукса, куураган жанды ого бетер кууратып канчалык кажат. Эртеси жолго чыгаар түнү Найман эне 2-3 курда сыртка чыгып, алып учкан алеп желеп оюн токтотушка аракет кылып, теребелге кулак түрүп, көпкө эки жагын карап турду. Күдүрөйгөн жондордун боорлорундагы тектирлерде турган боз үйлөр айлуу түндө куду тоо менен учуп өтүп баратып, шаркыраган суулардын аралдарынан түнүк алып конуп калган каз тоодактарга окшоп кетет. Ай төбөгө келип, асман ачык, адыр жондорду сүткө жуугандай шоолалантып турат. Айылдан, этектеги кой кашаалардан, андан аркы жылгаларды өрдөп жаткан түнгү жайыттагы жылкылар тараптан иттердин үргөнү, малчылардын коору угулат. Баарынан да береги кой кашаа тарапта кыз келиндер бек-бекей ырдап жатканы Найман эненин жүрөгүн илжиретти. Өзү да кезинде түнкүсүн нечейин короо кайтарып бек-бекей ырдаачу эле. Наймандардын жайлоосу ушул жай. Келин болуп келгенден бери жайкысын дайыма ушерге жайлоолоп көчүп келишет. Үй толтура бүлө бар кезинде 4 үй көтөрүшчү эле. Бири ашкана, экөө мейман үй, экөө өргө үй. Айдар Көкүл жуңжаңдар чаап кеткенден кийин жалгыз үй калды. Бул үйдө өзү калды. Эми өзү жалгыз үйүн таштап жөнөп барат. Камчомун кечетен бери көрүп койгон. Гүл азык алды, суу алды, сууну мол алды. Сары Өзөктүн чөлүндө кудук таппай чаңкагыдай болсо кереги тиет деп алды. Акмая ингени комдолуп, байлоого даяр. Ишенгени да, жолдошу да ошол.
Ак маянын желмаяандай күлүктүгүнө, таалбаган күчүнө ишенбесе, Сары Өзөктүн туңгуюгуна тобокел кылып бел байлап алмакпы? 2 тууттан кийин ак мая быйыл туу калган, күчкө толуп, тапка келип турган чагы. Ак эттүү, тарамыштуу, узун шыйрак, мамык тапан, карлыктан же оор жүктөн шалбырабай бекем, тек турга, эки өркөчтүү, булчуңдуу, ийри моюндун учундагы башы келишимдүү, көпөлөктүн кош канатындай дирилдеп, каттуу жүрүп бергенде абаны кере жуткан кебес таноолору ак боз башыл инген ак маянын аркы бийик, бир үйүр төө татыгыз. Жүргөнүнө жел жетпес мындай желмаян толуп турган чагында тукум алып калыш үчүн ондогон каймалын аябаган киши четтен чыгат. Баштагы байлыгынан калган жалгыз тапаны Найман эненин көзгө сүртөр мүлкү ушул. Сандаган 4 түлүк мал чаңдай учуп, суудай куюлуп жок болду. Үй толо бүлөлөр согуштардан кайтпай, алардын 40 ашы, жылдык ашы болуп отуруп, бардыгы ошолорго кетти. Убайым муңга салып, жүрөктү эзген күдүк түпөйүл калтырып жоголгон, мына таң ата издеп чыкканы жаткан уулунун ашын да берди. Наймандын төө жеткен жердеги жек жаа туруктарын бүт жакырып, чоң аш берди. Мына ошондон арттырып калган мал тукуму төл башы ак мая. Таң кулануук болгондо жолго белен Найман эне тамандырык аттап үйдөн чыкты. Чыкты да кайра босоого сүйөнүп, уйкуда жаткан айылды карап, ойлонуп, саамга туруп калды. Азыр ушул айылды таштап жол тартат. Баштагы сымбатын сактап калган, сулуулугу өчпөгөн Найман эне белин курчанып, алыс сапар жолго даяр. Аягында өкчөлүү өтүк, чалбар шым, көйнөк үстүнөн кийген чолок жең кемсел, ийнинде чепкен, башын ак жоолук менен бек буу алган. Уулун тирүү көрөмбү деген үмүттө баратканда, азалуу кара жоолук курусун деп түндө жатып ошол уйго келди. Үмүтү ордунан чыкпаса, кара жоолук өлгөнчө башынан түшпөй калганы ошо болор. Таң караңгысын буурул көгүм шоола аралап, кайгылуу жүзүн чиймелеген бырыштарын, көп кайгынын издерин жашырып турду. Оор үшкүрүнүп алып, көзүнө жаш тегиренди. Ушундай күнгө туш болом деп, үч уктаса түшүнө кирди беле. Анан дароо кайратына келди. Ашхаду алла иляха иллаллах, Кудайдан башка Кудай жок деп келменин биринчи сабын айтты да, ингенди көздөй шар басты. Ачуусунан эмес, расмиске ак мая сәл бакырып коюп, акырын чөгүп берди. Куржунду эки өркөчтүн ортосуна арта салып, Найман эне желмаянга минди, теминип койду. Ак мая ойгоп кайкып тура келгенде, Найман эне жерден бийик учуп кеткендей болду. Алыс сапар жол жүрөрүн ак мая эми туйду. Найман эне жөнөп жатканын айылда эч ким туйбады. Теги узатууга чыгып, уйкусу ачылбай эстенип турган кол арадагы кайын сиңдиси гана билет. Ага кече күнү мындай деп айткан: "Төркүндөрүмө барам. Аерде бир аз күн конок болуп, анан зыяратка жөнөп жаткан эл болсо, аларга кошулуп, Олия Яссабиге тайынып келүүгө улуу Кыпчак жерине жөнөйм" деген. Сурай берип башта ортушпасын деп, азыр эрте чыкканы да ошол. Айылдан оолактай бергенде Найман эне ак маянын буйласын тээ көгүмдөнүп билинбеген, бирок сәл апкарыткан Сары Өзөктүн кыйырсыз чөлүн карай бурду. Ушинтип уйгу-тойгу ойлордун тытмасында баратып, жапыз кат бир кырдан оунай бергенде төөлөрдүн калың тобун көрүп калды. Жүздөгөн көп төө жайыттын бетин бербей, кара күрөң тартып семирген немелер терскенди жалмап коюп, коконун башын сыдырып коюп, майда бадалды аралай калгы жайылып жүрөт. Найман эне ак маяга камчы салды, арылдатып жөнөдү. Оболу төөлөрдү көрөр замат кубанганынан өрөпкүп кетти. Анан бат эле эми азыр маңкурт болуп калган уулун көрөрүн элестетип алып, муздак тер басып коркуп кетти. Анан кайра кубанды. Ошону менен эмне болуп баратканын өзү да элес албады. Жайылып жаткан төөлөр мына, төөчүсү гана. Бир четинде жүргөндүр. Аркы четтен бир караң көрүндү. Алыстан ким экенин таанып болор эмес. Төөчү узун шыргыйына таянып, мингич төөсүнүн боосун узун кармап, тебетейин көзүнө түшүрө кийген калыбында
тиги учуп күйүп келаткан төөчүн жанды маңыроо карап турду. Жетип келип, уулу экенин тааныганда Найман эне төөдүн кандай учуп түшкөнүн билбей калды. Жыгылып түшкөндөй болду. Бирок аны капаргаалар чак жок. «Уулум, кагылайын каралдым, сени издебеген жерим калбады го», деп эне эки ортодогу калың бадалды аралай буйрду. «Мен сенин энеңмин. Мен сенин энеңмин». Бирок эне ошо замат түшүндү да жер тепкилеп чыңырып ыйлап жиберди. Токтоно албай, эриндери дирилдеп, уулунун мүрүнө жүлөнүп алып, өксөп ыйлады эне. Көптөн бери иште кайнап келаткан бугу жарылып чыккансып токтоно албай, кайдыгер турган уулунун мүрүн мыкчып алып, бооздоп ыйлады эне. Ыйлап жатып тумандаткан жаш аралаш, жүзүндөгү жолдун чаңын жашы эзип, аны шакмарлап, арчып, калтыраган салаалардын арасынан чекесинен ылдый салаңдап, чыпкалана жабышкан боорул чачынын тал-тал арасынан уулунун сүйгөнчүк кебете кешпирин карагылайт. Бери бурулуп караар бекен, тааныр бекен деп үмүттөнө карагылайт. Жүткүнө берип, уулунун көз карашын издеп карагылайт. Кантип эле тааныбасын өз энесин? Тааныш деген жөп жөнөкөй, оп-оңой эмеспи? Энесин тааныр бекен деген да суроо болчу беле. Бирок эне келдиби, ким келди, эч шек белгисин билгизбеди. Бу турган, бу чырылдап чыйпалактаган кемпир киши дайыма жанында жүрөбү же күндө бир келип ушинтип турабы, ага баары бирдей. Атүгүл кимсиң, эмнеге ыйлап атасың деп сурап да койбоду. Бир маалда энесинин колун ийинен шыпырып салды да мингиш төөсүн жетелеп басып кетти. Төөсүн жетелеген бойдон жайыттын наркы четине кетти. Тайлак төөлөр ойноктоп, тоонан бөлүнүп кетпесин дегендей кетти. Ошого акылы жеттиби? Найман эне бүрүшүп отуруп калды. Эки колдоп бетин басып, соолуктап ыйлап көпкө отурду. Анан калган алкубатын жыйып, ыйлап сыктабай эле жай сүйлөшүүгө тырышып, уулуна жөнөдү. Маңкурт уулу эчтеме көрбөгөн билбегендей, кайдыгер карап тебетейин көзүнө түшүрө кийген калыбында тоңдоосун тиктеп турду. Анан негедир шамалга кайгып, карайып туурулган жүдөө өңүнөн жылмаюу сымал көлөкө жылып өткөнсүдү. Бирок бул дүйнөнүн эчтемесине сезим козгобогон көзү кадимкисиндей эле өлүмсүк, сус. «Отурчу, сүйлөшөлү», деди Найман эне оор үшкүрүнүп. Экөө бет маңдай отурушту. «Мени тааныйсыңбы?» деди эне. Маңкурт башын чайкады. «Сенин атың ким?» «Маңкурт», деди ал. «Сени азыр ошентип аташат. Мурдагы атың эсиңдеби? Чын атыңды эстечи». Маңкурт тунжурайт. Бирок ал бирдемени эстөөгө тырышып жаткансыды. Эки кашынын ортосуна тери сиркектеп, көзү коюла түшкөнүн энеси көрүп турду. Бирок Маңкурттун алдынан бийик бөгөт туш келип, ошондон өтө албады окшойт. «Атаңын атын билесиңби? Өзүң кимсиң? Эли журтуң ким? Деги каерде туулганыңы билесиңби?» «Жок», Маңкурт эчтеме түшүнбөдү. Эчтемесинде жок. «Сени эмне кылышкан, шорду?» деп эне күбүрөдү да эрксизден эриндери дирилдеп, аргасыз ачууга, ичинен өрттөгөн ызага, баласы экөөнүн башына түшкөн кайгыга чыдабай, кайрадан сыздап ыйлады. Эненин күйүп жатканы тиги Маңкуртка чымын чакканчалык болбоду. Жерди алса болбойбу, мал мүлктү алса болбойбу, анчалык душман экен, башты алса болбойбу деп сүйлөнүп отурду эне. Бирок адамдын эс учун алат деген шундукту ким ойлоп, кимдин колу барды? О жараткан, эгер сен бар болсоң, адамдын арам ниетине ушуну кантип киргиздиң? Мындан башка жер жүзүндөгү кыянатчылык аздык кылдыбы? Мына ошондо Маңкурт уулун карап отуруп, эне өзүнүн аза кошогундагы күн, Кудай өзү тууралуу айткандарын айтты. Сары өзөктүн санжырасы козголуп, сөз болуп калганда билген кишилер азыр ушу күнгө чейин айтып жүрөт. Мына ошондо эне азыр ушу күндө да билген кишилер айтып жүргөн кошогун кошкон экен. Мен ботосу өлгөн, бозунген, тулуун келип искеген, сары өзөктүн тунжураган кыйырсыз эрмечөлүндө эне өксүп боздогон кошогун көпкө кошкон экен. Бирок Маңкурт уулунун бир тал сезими зырп этпей койду. Мына ошондо Найман эне сурак сурап убара болбой, өзү айтып, мээсине куюп эсине келтирейин деди. «Сенин атың Жоламан. Уктуңбу?»
жоламан. Атаңдын аты Дөнөнбай, Дөнөнбай. Атаң дагы эсиңде жокпу? Сени бала күнүңөн жааттырып үйрөткөн атаң эмес беле? Мен сенин энеңмин, сен менин уулумсуң. Ата тек ууруң Найман болот, билдиңби? Сен Наймансың. Эненин айткандарын теги мурдагысындай эле жалдырама тийген калыбында укту. Сөз эмне жөнүндө, деги сөз болуп жатабы, жокпу, ага баары бир сыяктуу укту. Кыязы чөп арасынан сайраган саратандын үнүндө эле ушинтип угат көрүнөт. Ошондо Найман эне Маңкурт уулунан сурады. Сен бияка келгенден мурун эмне болду эле? Эчтеме болгон эмес, деди тиги. Түн беле же күн беле? Эчтеме болгон эмес, деди тигил. Ким менен сүйлөшкүң келет? Ай менен, бирок бири-бирибизди укпайбыз. Айырде бирөө отурат. Дагы эмнени каалайсың? Кожоюнумдун төбөсүндөгү айдар чачты. Кана ап келчи көрөйүн, сенин башыңды эмне кылышкан? Деп Найман эне жүткүнө берди. Маңкурт башын кең-кең тартып кетенчиктей берди да тебетегин карманды. Туултуюп экинчи энени карабай койду. Башын эч качан сөз кылып болбосун эне эми билди. Ушу маалда алыстан төөчүн караң көрүндү. Түз эле ушакка келатты. Теги ким? Деди Найман эне. Мага тамак аш ап келаткан го, деди уулу. Найман эне алдастай түштү. Бу Жуңжаңдын көзүнө чалынбай далдоо жакка тез кетпесе болбос. Ак маясын чөгөрө койду, мине койду. Тигиге эчтеме айтпагын, мен кайра келем, деди Найман эне. Уулу унчуккан жок. Ага баары бир болчу. Жайылып жаткан төөлөрдү аралай төөчүн кетип баратканы бекер экенин түшүндү Найман эне. Бирок эми кеч болуп калбадыбы? Келаткан Жуңжаң ак боз башыл инген минип бараткан аны кантип байкабасын? Ингенди жетелеп жөө кеткенде болмок эле. Жайыттан бир далай алыстап кеткен соң жоноскары калың өскөн эрмен шыбактуу терең жарга кез келди да ошого кире качты. Жардын далдоо түбүнө ак маяны чөгөрүп салды. Өзү эрмен арасынан өңүп карап турду. Чочулабады деле. Жанагы неме байкап калган экен. Көп өтпөй төөсүн таскактаган жанагы Жуңжаң көрүндү. Найза жаачан, куралдуу. Алыстан көргөн ак боз башыл төөчүн кайда кетти деп өкүнгөндөй, жинденгендей түрү бар. Кайсы тарапка кеткенин байкабай калганына өзүн өзү тилдегендей элеңдейт. Тыякка бир чаа өттү, быякка бир чаа өттү. Кийинки жолу жардын кыры менен жакын кетти. Ак маянын тумшугун жоолук менен байлап салганы ырас болуптур. Болбосо айбан мал кокус үн салып коет беле. Найман эне өзү жоонустогу калың эрмендин арасында отуруп тиги Жуңжаңды даана көрдү. Үксөйгөн, чоң төөгө минген өзү да үксөйгөн неме экен. Тултук бет, жылчык көз, башында эки учук кайкы тартылган, кайыктай субагай келген кара калпак, бир өрүм айдар чачы жылтыр болуп желкесинен чыгып бултактайт. Жуңжаң найзасын оңтойлото кармаган боюнча өзөңгүгө тура калып, жылчык көзү жылтылдай туш тарапты карады. Сары өзөктү басып алып, нечен эр бүлөнү кулчулукка айдаган, канча жандын убалына калган Жуңжаңдардын бири ушуда. Каруу жарагы жок, жалгыз аял теги кардуу Жуңжаң аскерге топурак чачмакпы. Аргасыз Найман эне ушуларды кайсы турмуш кыстап, кандай окуялар жанагыдай ырайымсыздыкка, адамдын эс учун жоготуу деген жырткычтыкка үйрөттү экен деп ойлонот. Аркы терке шимшилеп, тумшугуна эчтеке илинбеген айдар чач төөлөргө кетти. Кеч кирип калган. Күн батып кетсе да асманды алуулонткон жарыгы талаа бетин көгүмдөндүп турат. Анан иңир кирди. Анан караңгы түн кирди. Алиги Жуңжаң кадиктенип калды. Кетпей күтүп отурбасын деп Найман эне шорду уулу Маңкуртка бара албай, ал түнү ошу тегеректе ээн талаага түнөдү. Уулун кулчулукка таштабай, эптеп ала кетиш керек деген бүтүмгө келди эне.
Эчтемени түшүнбөгөн, билбеген маңкурт болсо да мейли. Ээн тала эрмешөлдө жуңжаңдардын төөсүн кайтарып кор болгуча өз үйүндө жүрсүн. Энинин жүрөгү ушуну талап кылып турду. Башкалар моюн сунган мүшкүлгө эне көнө албады. Өзүнүн жаны менен канынын жарымын кулчулукка таштап кете алгыдай эмес. Ата конуш жеринде Кудай жалгап, эс акылы ордуна келер. Бала кезин эстеп, анан баары кайра ордуна келер. Эртеси эрте менен Найман эне ак маяга кайра минди. Алыстан тегеренип, көз салып көпкө жүрдү. Төөлөр да түнү бою бир топ жерге ууп келиптир. Төөлөрдү көргөндөн кийин да жуңжаң болбосун деп сактанып, көпкө байкоо салды. Айдар чачтан эч кими жогуна көзү жеткенде гана уулун атынан чакырды. Жоламан, жоламан, амансыңбы? Уулу бурулуп карады. Ага эниси кубангандан бакырып алды да, кайра ошол замат уулу жөн эле үнгө кылчайганын билди. Найман эне уулунун жоголгон эс учун кайрадан ойготууга далбас урду. Атың ким эле? Эстечи, деп жалынып жалбарып жатты. Атаңын аты Дөнөнбай. Ошону билесиңби? Сенин атың Маңкурт эмес, Жоламан. Наймандардын жайлоосуна көчүп бараткан кечте туулгансың сен. Ошол үчүн атыңы Жоламан деп коюшкан. Сен туулганда биз 3 күн өрүү конуп, 3 күн той бергенбиз. Мунун баарысы уулуна эч кандай таасир этпей жатканын билсе да, 3 күн эс учтун бир жеринен кокус жылт эткен учкун жанаар ажап эмес деп куру үмүт менен эне айта берди. Бирок эне курулай жер муштап жатты. Ошого карабай кайталап айта берди. Эсте атыңды, сенин атаң ким эле? Сенин атаң Дөнөнбай. Анан гүл азыгынан уулуна жедирип ичирип курсагын тойгузуп, бешик ырын ыртады. Бешик ыр Маңкуртка жаккансыды. Кулак төшөп угуп отурду. Кап-кара болуп кайгып, туурулган өңүнө кандайдыр бир жылуулук киргендей болду. Мына ошондо эне уулун бул жерден кетели, жуңжаңдарды ташта, туулуп өскөн жериңе алып кетейин, мени менен жүр деп көндүрүүгө киришти. Туруп эле бир жакка кете бериш деген эмне? Бул төөлөрдү ким карайт деп Маңкурт таптакыр түшүнө албады. Жок, кожоюнум төөдөн карыш жыылба деген деп кашайды. Кожоюнум ошенткен дейт, ошол үчүн төөлөрдөн карыш эч жакка кетпейт. Жадабаган, үмүтү үзүлбөгөн эне болбой эле кайрадан жоготкон эс учтун жабылуу эшигин ачкысы келет. Эстечи, кимдин уулусуң? Атың ким? Сенин атаң Дөнөнбай. Кору аракет менен алып урушуп отурган эне ал ортодо канча убакыт өткөнүн байкабаптыр. Жайыттын теги четинен төөчөн жуңжаң келатканын көргөндө эси чыкты. Кечегиге караганда жакын келип калыптыр. Жүрүшү да ылдамыраак. Найман эне буйдалбастан ак майга качып жөнөдү. Бирок каршы алдынан дагы бир төөчөн жуңжаң көрүндү. Ошондо Найман эне ак маяны күбөлөнтүп, экөөнүн ортосунан suurула качты. Жел жетпеген ак мая арылдап чуркап бергенде, артынан ач кыйкырык, куу сүрөн салып, найзалары менен тап берип, куугун салган жуңжаңдар чаңына жетпей калды. Үксөңдөгөн төөлөрүндө шөлпөңдөп экөө бир топ жерге кубалады. Бирок улам узаган сайын, улам кызыган сайын ак мая колтугу жыртылып, арышы кеңейип, Сары өзөктүн жайыгында куштай учуп, Найман энени бир өлүмдөн ала качып кетип баратты. Ачууланган жуңжаңдар кайра кайрылып келип, Маңкуртту сабабаганда эмне? Айткан эле ушул болду. Сенин энең менмин дейт. Эч кандай ал сенин энең менен эмес. Сенин энең жок. Эмнеге келгенин билбейсиңби? Тебетегиңди сыйрып алып, башыңды кайнак сууга малганы келген, деп шордуу Маңкурттун ээсин ого бетер чыгарышты. Муну укканда Маңкурттун кара өңү бозоро түштү. Тебетегин кош колдоп кармап, башын эки ийнине катып, куугандан тар жерге кептелген жырткычтан бетер эки жагын элеңдеп карай берди. Коркпогун, карма. Чоң жуңжаң жебеси менен жаа карматты. Кана, ат. Кичи жуңжаң собагай калпагын көккө ыргытты. Жебе калпакты тепчип өттү. Карасаң, деди калпактын ээси. Колунда эс калыптыр. Уясынан чоочун учкан чымчыктай Найман эне Сары өзөктүн ээн таласын айланып жүрдү. Эмне кыларды, эмне күтөөрдү билбейт.
Жуңжаңдар эми төөлөрүн Маңкурт уулу менен кошо ордосуна жакын айдап кетер бекен, же аны кармап алыш үчүн бир буйткада өңүп жатар бекен. Санасы санга бөлүнүп, далдоо жерлер менен айланып жакындап келди да, тиги эки жуңжаң кетип калганын билип кубанып кетти. Экөө катар бастырып, кылчайбастан алыстап бараткан экен. Найман эне көпкө карап турду. Качан тигилердин карааны көздөн үзүлгөндө уулуна жөнөдү. Бул жолу эмне болсо да уулун алып кетмекчи болду. Душмандар ушинтип койсо, анын айыбы эмне? Кандай болсо да уулун кулчулукка кантип калтырат? Баскынчылар туткун болгон жигитти кантип курулушоорун наймандар көрсүн, эс акылдан ажыратып, ушу кейипке салып коерун билишсин да, жиндери кайнап, намысы козголсун, каруу жарак алышсын. Кеп басып алган жерде эмес, жер баарына тең жетишер эле го. Кеп жуңжаңдардын мындай кыянатчылыгы жакын жолотоор, коңшу турар эл эмес экенин айтып турбайбы? Ушул ойлор менен анан дагы уулун кантип көндүрөөрдү, түн киргенде жолго чыксак деген ойлорду ойлоп, уулуна баратты. Кечки үрүл-бүрүл. Өткөндө сансыз каптаган, келечекте сансыз каптап келе берчү түндөрдүн дагы бир түнү бул кечте да сай тамандап, колот боорлоп, кызгылт көгүш түскө боенуп, уламдан улам түнөрө тартып, Сары өзөктүн улуу жайыгын басып келатты. Батып бараткан күндүн асманга сайылган нурлары чагылышып, жерге тийип, анын үстүндө маң-маң баскан ак маяны, анын үстүндө эки өркөчтүн ортосунда кынап койгондой отурган Найман энени бараандатып көрсөтөт. Сак-сактанган, санаасы менен алек Найман эненин өңү кубарыңкы, эриндери бек кымтылуу, ак буурул чачы, кат-кат бырыштары, маңдайы, суюла баштаган кирпик арасынан коюлана тиктеген көздөрү арылбаган түйшүктөгү жандын дагы бир тобокели сыяктанат. Мына төөлөргө да жетти, аралай бастырып барат, бирок уулу көрүнбөйт. Мингич төөсү комчом менен боосун чубалта сүйрөп, четте оттоп жүрөт. Уулунун өзү көрүнбөйт. Эмне болгон? Жоламан, уулум, Жоламан, кайдасың? Деп үн сала баштады Найман эне. Же көрүнбөйт, же жооп бербейт. Жоламан, кайдасың? Бул мен, сенин энеңмин. Кайдасың? Эки тарап алыстай чоочулай карап бараткан эне Маңкурт уулу төөнүн далдаасына тизилей отуруп, жаа кезеп калганын байкабады. Күндүн нуру көзүнө төс тийип, Маңкурт атаар маалды күтүп турган. Жоламан, уулум! Уулум эмне болгон деп чоочулаган Найман эне үн салып баратты. Анан ээрде толгоно берди да, атпа! Деп кыйкыранга араң жырады. Ак маяны бура тартып, бет маңдайлашууга үлгүрбөдү. Ышкырып келген жебе сол колтугуна сайылды. Өлтүрөр жебе ушул эле. Найман эне чоктук өркөчтү кучактай ооп жыгылып баратты. Бирок бою жерге тийгенче башындагы ак жоолук шыпырылып түштү да, жетпей куш болуп аба кайкып учуп чыкты. Жөн учпай адамча үн салып учуп чыкты. Эсиңе кел, сен кимсиң? Атың ким? Сенин атаң Дөнөнбай. Дөнөнбай, Дөнөнбай. Ошондон ушу күнгө ар түн сайын Сары өзөктүн тунжураган айдыңы үстүнөн кайкып, Дөнөнбай деген куш учуп жүрөт дешет. Жолоочу жолукса, Дөнөнбай куш жандай кайкып үн салат дешет. Эсиңе кел, сен кимсиң? Кимдин уулусуң? Өз атың ким? Атың, ысмың? Сенин атаң Дөнөнбай, Дөнөнбай. Дөнөнбай. Ошондон кийин Найман эненин сөөгү коюлган жер Сары өзөк аймагында Энибейит аталып калган. Үзүндүнүн аягы. Үн коштоп аудиолоштурган Айзат Кантбек кызы. Өнөр режиссеру Денис Бурдаков.